уюштурган бир конкурс болуп, ошондо Супер Кудул деген гран-прини жеңип алдым элем да. Эми андан бери элдин көз алдында келе жатам. Кээ бир жылы ылдыйлап, кээ бир жылы өйдөлөп дегендей турмуш өзү оомалуу төкмөлүү болот экен. Чыгармачылыкта ошондой болот экен. Адамдын жашоосуна жараша, айлана чөйрөгө жараша, коомго жараша өзгөрүлүп турат экен. Биз дагы ошо тирүү баягы жан болгондон кийин биз дагы ошол ачуу таттуу ысык суукка карата биз да жүрөбүз колдон келишинче. Бул убакта концерттер кандай өтчү агай? Мындай айылдар концерт коюп барып, азыркындай компьютерлештирилген эме жок болчу да. Эми азыркыга салыштырганда ал кезде деле фонограмма бар болчу, бирок ал кездеги концерттерге мен кээде отуруп алып таң калам. Эл ушунчалык ишкыбоз беле же кандай эле билбейм. Мен мисалы үчүн өзүм айтсам, мен жылына бир концерт койчу элем дагы, ошо койгондо 10 күн деп койчу элем Дворец спортко. 10 күн катары менен эл келе берчү эле. Азыр элди 2 күн толтуруш кыйын. Ошол кездерде айтсаңыз, кандай темаларда силер интермедиаларды койчу элеңер деген суроолор келип атат да. Эми тема ушундай эле беле. Заманга жараша жана айткандай, ушу чыгармачыл адамдар обончу болобу, кудул болобу, драмалык актер болобу, театрда болобу, бардык жерде эле ошо замандын агымына жараша, ошол кесипке жооп бере турган, бир көйгөйлүү маселелерди козгой турган эркиндик бар беле? Ошол убакта кудулар бийликти сындап койсо, мындай куугунтуктамай андайлар жок беле? Эркиндик аябай бар болчу. Видео мода болчу да ошол кезде. Элдин көбү ошо видео залдар жаңы ачылып, ошол жакка агылчу эле. Түнү менен жашыруун бир жанагындай порнографиялык фильмдерди көрүш үчүн балдардын ушундай агымын көп көрчү элем да ошол кезде. Эптеп акча таап эле видеого жөнөбөй. Анан видео магнитофон деген чанда эле болчу. Мен эсимде жана айткан Супер Кудул 92 дегенде баш байгесине ошо видео магнитофон берген. Нарын калып барып ошо биздин үйгө кишилер көп келчү болуп калган эле да. Ошол видео көргөнү. Видео көргөнү. Анан жанагындай сериалдар жаңы чыгып келаткан баягы Рабыня Изаура сыяктуу жанагы кинолор, Просто Мария дегендер ошол кездерде чыгып баягы Абышка кемпирлер баягы Мария эмне болду экен деп күнүгө жумуштарын таштап, малдарын жайгаштырып коюп ошо кинону көргөнгө ашыгышчу эле. Кайсы нерсени тыюу салса, ошол нерсе көбүрөөк ошого көбүрөөк муктаж болот экен да, элчи көп агылат экен. Мына аракты жоюп койду эле 85-жылы элдин баары самогон жасаганга үйрөнүп кетишти. Мисалы үчүн азыр ачык эле коюп койду эле, ар бир киши керек болсо заводу бар, ар бир жерде канчалаган завод бар. Аракты ичкендер азыр кичине азайып калды го деген. Ал убакта кичине аракты көбүрөөк иччү эле. Ал убакта деген эми кандай десем, баягы тизме менен катталып, айына 2ден арак деп койчу да ар бир кишиге. Анан ал 2 арагын арак ичпей, мурда арак ичпей жүргөн кишилерди иччи. Себеби бул менин энчигим, бул жол ичпей калсам ичпей калам деп бекер аракка кабылып калса, өтө оорумактан эмнеси ооруган киши болсо да ичпей койчу эмес да. Ошон үчүн ар бир нерсени тыйганда дагы чени менен тыюу болуш керек экен да. Ошон үчүн элге ошо эркиндик керек го деп ойлойм. Рахмат агай, чоң рахмат. Келиңизге чоң рахмат. Анда эмесе биз кийинки коногубузду чакырабыз. Айылдык өндүрүшчүлөрдүн ассоциациясынын директору Манас Саматовду кол чабуулар менен тосуп алсак. Саламатсызбы? Манас Саматов интернеттеги социалдык тармактарда аябай активдүү. Жашыңыз канча барып калды Манас? Микрофон алсаңыз. Микрофонду тарап эле. Жаш барып калды. Бир топ барып калдыбы? Манас Саматов азыркы жаштар билбеген Facebook, Twitter, социалдык тармактарда аябай активдүү. Манас Саматов менен интернет аркылуу дагы досмун. Ал убакта интернет деген түшүнүк бар беле? Интернетке кирчү белеңиз мындай? Же бул эмне экенин деле? Интернетке мен биринчи жолу жогорку окуу жайлардан айыл чарба институтунда проректор болуп турганда, биринчи жолу жогорку окуу жайлардан ошол жерге кирдим эле мен. Элкат деген биринчи ачылган болчу. Интернет жөнүндөгү биринчи маалымат ушундай.
ошол убакта 91-жылдары интернет болсо, фейсбуктар болсо эмне болмок, твиттерлер болсо кандай болмок? Эми ар бир доордун өзгөчөлүгү бар да. Мен мынчалык болду. Мен айткым келет, бүгүнкү жаштар өтө бактылуу. Себеби биздин өспүрүм чагыбыз ошо дүйнөдөгү эң чоң изолятор Советтер Союзунун учурунан туш келди. Ал жерде бүгүнкү жаштарда кандай мүмкүнчүлүк жок болчу. Бүгүн буюрса мына Фейсбуктан баштап интернет, бүтүн аалам менен баарлашуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Мода жөнүндө сөз кылып атасыңар, эркин каалагандай кийине тургандай мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок мен ойлоймун, кайсы доордо болбосун, негизи биздин ата бабаларыбыз калтырып кеткен барктуу үрп адаттарыбыз, ата салттарыбыздын кандайдыр бир ориентир кармап, үлгү кармап, ошого ыктап жүргөнүбүз оң болот деген жоопту берет да менин турмуш тажрыйбам. Мантанаңыз бар беле деп кечээ сурадым го сизде интернеттенчи. Мен Крутой жаштардын катарында белеңиз ошол убакта мындай? Студенттик жылдары биш Фрунзеде окуп жүргөндө мен бир ли джинс дегендей бир кийгенде болдум эле, мантанам жок болчу. Бирок айта кетчү нерсе, ошол учурдагы студенттер өтө чыгармачыл келген экен деп ойлойм. Бүгүнкүгө караганда дагычы. Мантананы өзү жасалчу эле. Мантананы өзү жасалчу. Жок, мына тигүү маданияты өтө жогору болчу ошол учурда. Студенттер кийдирип өтө жараштуу кийинишели. Чач жасалгалар жөнүндө токтоло кетсеңиз, сиздин чачыңыз кандай эле ал кезде? Чачта болгондо мындай арты өскөн узун чачты тутуп жүргөндөр болгон. Ооба. Бирок мен андай бир өзгөчө эмеге барган жокмун. Белгилүү даражада ошол учурга жараша мен да кичине өстүрүп жүргөм албетте. Кола менен сникерс атпайсызбы? Буларга жетишип калдыңызбы сиз же аны байдын балдары жей эле? Биз бул товарларды биринчи болуп алып киргендердин катарында жүрүбүз. Сиздер Азаттык плюс жаштар программасын көрүп атасыңар. Бизде алдыда да кызыктуу бир канча коноктор жана нон-стоп дуэтинин чыгармасы бар. Экрандан алтыбай туруңуздар. Мен болсо азыр студияга абдан кызыктуу кишини чакырам. Ал болсо ал убакта сиздер деле билет болушуңуздар керек. Балким улуумун жакшы билет. Акбантик байлап башыңа деп аябай сонун ырдап жүргөн Мерген Турган. Тосолайлы. Кандайсыз беке? Işleriniz. Siz başka yolda da başka жактан таап келесиз да. Келиңиз. Отуруңуз. Ал убакта Мерген Турган белеңиз? Жок, кыймалда мен Мергенбек Ирсалиев болчумун. Анан Мерген Турган болуп кийин болдук. Мергенбек беги да бар беле? Мергенбек, бизден бек деген бар да. Азыркы балдар Мерген быксыз деп тийишип атышпайбы? Мергенбек Ирсалиев болуп чыккам, Тайзим группасынан. Анда чачым узун болчу. Эсимде биринчи жолу чыккан ушул узун чач менен чыгып, өзүмдүн Марат Албаев раматлык чыгармачылык мен атам да. Ал эми кой эми өтө кетпе десе мен боло жок байке мондай болуш керек деп ошондо раматлык Чубак Сатаев байкебиз популярный болуп турган убак эле. Анан бизге Ямаха деген немелер келген. Casio, Yamaha. Анан ошолордун эмеси менен чыгып анан кийин Марат байке айттым. Марат байке мага момундай жазып бериңизчи, бир момундай бийлей турган сен. Ай эмне кыласың дейт. Ой, элди ойго түш керек. Мен башкача чыгам, мен музыканы ошондой сезем деп. Анан чачты момундай узун чачым бар, аны химияга берип момундай ластина кийип, момундай жашыл көйнөгүмдү кийип анан кийин бир сахнага чыктым. Аябай секирип бийлеп момундай бир. Анан кийин эл ушунчалык ошондо карасам мындай ошо керек болуп турган убак экен да, эл суусап демеле ошондо анан чыгып алып бийлегилер келип атат, бири-бирин карап турат, бирок бизде эмне концертке алып бирин сынагана келчү да, тиги эмне өлчүдөй болуп тиги кол чабып атат, эмне күлүп атат тиги деп бири-бирин карагана келчү. Анан ошол маалда жанагы азыр российский чет мамлекетте бийлеп атышпайбы? Ошол нерсе уят көрүнчү экен буларгачы. Бирок арасында болгулу адамдар чыгып бийлеп, ошондо филармонияда болгон биздин бир жумалык концертибиз где-то 10-15 күнгө жерин кетти. Себеби дегенде ошо Мергенбек Ирсалиев деген бир бала чыгыптыр, жиндулактай секирет экен деп эми кийин айтышты, пресса болду, бум болду мындай айтканда. Автограф. Анан мен асиден филармонияны эме бошотуп саласызбы? Эртесине келип худсовет деген бар болчу анда бизде. Момундай абышкалар отуруп алат, мондогон ачкелер менен. Анан ошолор эми эстраданын аябай эксперттери ошолор экен да. Анан отуруп алып, сен эмне секиресиң, сен момундай шек келтиресиң, андай сени статья менен бошотобуз, сени эч жерден албайт дешип. Анан энегискиси мен эми элге көрсөткөн нерсени көрсөтүп алдым. Марат байкеге айткам, мен бошотуп ийсем мен сизге таарынбайм. Себеби мен өзүм күнөөлүм, бирок ушул нерсени мен мойнума алыш керек. Кыргыз эстрадасында бир өзгөрүү болуш керек.
мээңиздерден мындай мени соттотуп жүрсөң соттотуп эле деп анан кийин чыккам ошол маалда. Бирок эртеси күнү мындай жакшы нерсе болду. Мага келип